Үч буроо, жалгыз тек, үч кыл комуз. Чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз демекчи. Комуз илгерттен кыргыздын сыймыгы болуп келген. Биз да комуздун мукам үнүн угуп, кезекти Эгембердиұлы Нуржигит жана Мураталиев урматка берсек. Саламатсыздар балдар. Аны эмесе азыр кыргыз элинин көркөм өнөрлөрүнүн бири болгон комуз өнөрү жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Азыр болсо мен силерге ушул комуздун кантип пайда болгонун тарыхын жана болсо комуздун түзүлүшү жөнүндө жана болсо күүлөрдү да ойноп силерге тартууламакчымын. Баштасак, илгерки бир заманда Камбаркан аттуу адам болуптур. Ошол Камбаркан атабыз мергенчиликке чыгып аң уулап жатканда эки бир тоонун ортосунда бара жатып бир кереметтүү үндү угат экен. Ошол эки асказоонун ортосунда бир кайберендин ичегиси жарылып, ошол ичегилери тоонун аскаларында илинип калат экен. Ошол ичегилер тоодогу жел менен бир термелишип бир кереметтүү үн чыгат экен. Ошону көргөн Камбаркан атабыз, ай, бул Кудайдын бизге берген бир керемети деп ойлонуп, ошол асказоодогу ичегини чечип үйүнө алып барып, эчен бир ойлонуп, кийинчерээк бир короону кашалап койгон коону алып, анын ичин оюп, бир кыл тагып, чертип көрсө, үн чыгат экен кадимкидей эле. Азыркы силерге тартуулай турган күн бул эргиме. Коом деген бул эл, а ууз деген уста. Демек бул элдик уста дегенди, элдик чебер дегенди түшүндүрөт. Ошол Камбаркан атабыз биринчи комузду жасагандан соң, ал биринчи күүнү жаратып, биринчи күү ошол эң алгачкы ойнолгон күүлөрдүн бири Камбаркан деп аталып калган да. Азыркы мезгилде болсо көптөгөн күүлөр жаралып ушул комузда чертилип келе жатат. Эми комуздун түзүлүшүнүн жөнүндө айтып кетсем, комуз болсо бир нече бөлүктөрдөн турат жана ар бир бөлүгүнүн өзүнүн аталыштары болот. Бул жер болсо, башынан баштайлы, комуздун да башы бар. Бул болсо 3 кулактары болот комузда. Ошондой эле комуздун мойну бар. Анан тагылган кылдары, 3 кылдары. Кийинчерээк болсо чарасы, капкагы, тепкеги, үн тешиги, кыл боосу,
жана болбосо Куткун деп аталып коет буну. Карамолдо Орозов Ибарак. Маш Ботой, Атай Огунбаев.
Кылымдарды карытып, атадан балага үйрөтүлүп келген, комузчулук өнөрдү аркалап жүргөн жаш өнөрпоздорубузга рахматыбызды айтып, бүгүнкү өнөр казынасы бөлүгүн аяктасак. Өнөр баккан, өнөрлөрдөн өргө тапкан Манас эпос тууралуу баян кылмакчыбыз. Өнөр казынасы бөлүгүнүн бүгүнкү коногу Ак Баша тоонунун өкүлү жаш манасчы жигитибиз Куттубек Максат уулу жана Абдылдаева Жаңыл. Манас эпосу бул жеке эле кыргыздарда эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги улуу эпос. Ушу Манасты карап көрсөк, бул эң көп, эң чоң эпос болуп саналат. Мунун саны Саякбай Карлаевдин варианты боюнча 500.553 сапты түзөт. Бул Манас эпосунда кыргыздардын бүт салт санасы, каада салттары айтылган. Афоризмдери бар. Мисалы келтире кетсек, Сагынбай Орозбаковдун варианты боюнча бел байлабай мээнетке пендеге дөөлөт токтобос дейт. Бул эки эле сап эмне деген ойду түшүндүрөт. Анда эмесе кезекти океандай чайып алган Манас эпосунан үзүндү уксак. Анда сөздү Абдылдаева Жаңыл эжебиз көрсөк. Каныкейди тайторуну суутушу. Кайран жеңин каныкей, чимек болду сызыкты, кылмак болду кызыкты, каралуу жүрүп атын чап, букарга баштамак болду бозукту. Асыл жеңген каныкей, көгүм керре күн бата, асыл будан гүллүктүн арышын байкап көрүүгө, капкалуу букар шаардын даллы жакы бетине, кең букардын сартала чоң ак чийдин четтине. Ойрон жеңген каныкей, олбой солбой камчы уруп, оң тетири теминип, учкан куш менен жарышып, арам өлгөн будандын оозу менен алышып, окоро түйгөн ак тизген кадалуу жеңең долунун алаканда карышып, орногон кумга сал деми, оргой чуратып, ачуу терин ал деми. Таңгаш кая сүргөндө, жерге жарык тийгенде, асмандан жылдыз ирилдеп, кыбыла боздо бириндеп, төрөнүн зайыбы каныкей чынарга басып бар деми, тай торудай буданды чынардан чечип ал деми, чыныгың отко сал деми. Чирикин менин маңдай сөөгүм кайкыле, падышам көзү өткөндө менин күн көрөрүм тайкыле. Казды кушка жегизбей каалап Кудай жаратсаң артта калып тай тору. Мени качкын катына дегизбе, аз жетеле олтуруп, чөйчөгүн чөпкө толтуруп, таалык бастан олтуруп, таскардын чөпкө толтуруп, он бетеге 80 чөп орро чалдырып, оргуп жаткан кара суу суусунун кандырып, кайгыланып кудайлап, кайрозду сал деми, шашке убак мезгелгез сарайда жез маммыга аса байлап сал деми, абай түрдү жабууну аста жеңең ал деми, өлмөйүнчө сөз ачык, жеңеңдин тирүүсүндө көз ачык, кайрат танып ал деми, ажал менен дозоко, жеңекең белди байлап кал деми, тай торудай буданды кыргы менен кырлап, ургу менен ургулап жабуусун кайрат тарт деми. Жеңекең тазалап терин арт деми. Ошол кезде семетей, тилегин Кудай берген кез,
Жашы 12-ге кейминген кез астындағы мингени темир кандын тулпары колундагы кылычы Исмайылдын болоту ачууланып семетей козунан жалын шыркырап калгадай кайран тиш таруудандай быркырап атаябай жол жүрүп аянбастан мол жүрүп жүрө чыкты семетей 70 балбан жанында эрбелдей кумбелдей күйө чыкты семетей тегерегин карабай тегелей жанын аябай барабанды чалышып кырсык жол тоссо барышып мына мен тибенеңди жетим тосуп калды эми. Арыстан Баатыр Семетей Каныкейден кеп угуп, атасы Манас деп угуп, ушу туулуп өскөн жерине, киндик кан тамган жерине, кыргыздай болгон элине кайтып, жанагы атасы Манастын жолдошу, өйдө чыкса өбөгү, ылдый түшсө жөлөгү, бул 6 күндүк жалгандагы аманат жанга өнөгү Бакай менен жолугушкан жерин айтып берейин. Арыстан Баатыр Семетей таласка келип калыптыр, тамайлап назар салыптыр. Көркөмүнө караса көчүргөндөй бейишти, эстебейсиң бул жерде эңшелте турчу кейишти. Адырдан аркары уюлуп, адырдын чөбү суюлуп, будурдан бугу уюлуп, будурдун чөбү суюлуп, керемет жер экен муну жер деп жүргөндөрү кыргыз өңдүң эл экен. Атаны кокуй дүйнөгүн ошоң 3 кошойдун белине, Семетей келип калганда абыдан баттың арманга. Жанагы төө атасы бозбура, төө энеси бозгаймал келип алып семмеңе, Айкөлдөн калган неммеңе. Баары бирде бүгүндө курчап турган кез экен. Так ошондо төөлөрү ыйлап турган кез экен. Муну көргөн семмеңди аманат жаның ал күндө туйлап турган кез экен. Атаны кокуй дүйнөгүн андан ары караса, жанагы кан Манастын төсү желмаян көзгө көрүндү. Дал желмаяндын өзүнө Семетейдин көңүлү бөлүндү. Атаны кокуй дүйнөгүн так ошондо желмаян келип алып семмеңе, ошоң Айкөлдүн калган неммеңе. Оң ийинен бир жыттап, сол ийинен бир жыттап, ошо кезде Семетей ошо желмаянды кучактап, агып жашы бурчактап, атаңдын көрүү дүние. Так ошону карасаң, желмаян жайын сурасаң, кепти мыктап курасаң. Кече кабылан атаң өлгөндө, кайрылгыс жайдын көргөндө, кайран кыргыз чуркурап, кара жерге көмгөндө, чыганың атаң өлгөндө, чын дүйнө жүзүн көргөндө, чыгаң кыргыз ак калпак чыркырап жерге көмгөндө, ата кокуй дүйнөгүн бөгүп алган желмаян. Такыр эми турбастан ошо чөгүп бир канаң алган желмаян. Атаңдын көрүү дүние ошо кезде Семетей адам гана билбес дартип өлүп калды деп уктум. Акыреттик чын жайды чиркин көрүп калды деп уктум.
кайран жеңем каныкей кара кийип канжутуп анан жинди болду деп уктум мен андай гана сындуу кеп уктум жанагы 90-догун карыя манасты гана тапкан олуяң энеси гана чыйырды көрүп турганаң дегин кыйындың ал күндөрдүн ошондо өлүмү гана мыктап туюлду өзүнө бычак сайып да каны бир гана мыктап ой куюлдуң деп ошентип турганда анда бакай кеп айтат каргышкана сөзүн деп айтат өзөн бойлой конуп кал балам күйөрүңдөн айрылып өзүң бир гана мендей болуп кал балам бозала гана туйгун болпоңу менин боз карчыга чолпонуму жо жарагын кийбеди ак калпак гана кыргызга ылайык чиркин эл экенин билбедиң кагылайын ошондо аманат гана жанга белегим аманат гана жанган керегим менин айкөлдөн гана калган белегим ажалдан гана эртең өлдүңбү сен акырет гана жүзүн көрдүңбү деп ошентип зорбакай кынында гана турган канжарды колго мыктап алар да өзүн курмандыкка чалардаң ошондо туруп семетей колундагы булдурсун чапса кулак тундурсун так ошондон карасаң колундагы канжарды чаап эмес алганы колунан түшүп калганы атаңдын көрүү дүние анда семен кеп айтат абакең уккун деп айтат кагылайын абаке айкөл манас батырың өзү кандай киши эле көзү кандай киши эле аты кандай киши эле заты кандай киши эле деп ошентип турганда жанагы турган зорбакай сынын гана мыктап караса мурунку турган манаска баш териге баш тери чиркин баптап койгон эмедей мурунуна мурунун чиркин чаптап койгон эмедей кайра баш териге баш тери чиркин каптап койгон эмедей кабылаң гана манас өзүндөй өзү эмес гана караң көзүндөй ошо кезде карасаң жанагы турган бакайган Семетейди тааныды. Семетейди таанып да Семетейдин кучактап агып жашып бурчактап ыйлап бир гана турду. Зорбакай аманат гана жанга сүйүнүп, аманат жаны сүйүнүп, туйлап бир гана турду Зорбакай. Келечекте бул бала кабылланмана сыяктуу көктөгөндөн болот деп, жакшылыктын кыргызга көксөгөндөн болот деп, душмандар келип басса да өчпөгөндөн болот деп, жамандардын баарысын жектегенден болот деп, жамандардын жолдорун беттегенден болот деп, арам жолун бул бала четтегенден болот деп, душмандардын баарысын тепсегенден болот деп, каалайык калктын баарысы ушу сен турган Семетей эл башына келсе эгер жыргагандан болот деп, Семетейдей батыр ак караны бул күндө ылгагандан болот деп, жакшынын айткан кептерин тыңдагандан болот деп, ата кок үйдүнөгүн арамдыктын дал өзүн билбегенден болот деп, жакшы менен жаманды ийгегенден болот деп, акыйкаттын элине чиркин сүйлөгөндөн болот деп,
ушу кыргыз элинин кайгысы болсо жоет деп ак калпак гана кыргыз өз элин чиркен ай күнгө гана теңеп коет деп бакайган гана мунуң ойлоду мындай гана ишти болжодуң чындыгында Семетей кыйын чыкма тың чыкты ушу бакай айткандар анан кийин гана мыктап чын чыктың ой. Балдарыбыз кең дүйнө Манас эпосунан үзүндү угуп кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Ошентип биз берүүбүздү аяктасак. Көбүнчө кыргыздар жөнүндө көбүрөөк билдим. Кыргыздардын ошо улуу калк экенин жана салт үрп адаттарды мурункуда кененирээк билип калдым. Эң башкы эле бул кыргыздардын ушундай унутулуп бараткандай кыргыздардын тарыхын, салттарын, салт санасын ошол өткөргөн мындай Сармерден ушундай эмелер жакты да, программалар жакты. Кыргызстандын доборунун биринчи лекция өттүк. Ошо лекциядан бизге көп нерсени бере алды Мелис агай. Жана биз көп нерсени ала алдык деп ойлойм өзүбүзчө. Азыркы учурда абдан көңүлдүү сабактар болуп жатат. Көп нерсени үйрөнө алдык бул жактан дагы.